MLM бизнестин негиздери сабак 8 дубликация. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен дагы мен Кайыма Толкунай сиздерге бүгүн сонун бир сабак бермекчимин. Бул сабактын аталышы дубликация. Дубликация деген эмне? Бул сиздер эмнени жасасаңыздар, ошонун баардыгын сиздин аркаңызда команда кайталайт. Сиз наставниңиз эмне кылганыңыз ошол дубликация кыласыз. Бир нерсе айтып кетишим керек. Дубликация бул кайталоо, конечно, кайталоо. То есть ксерокопия деп коебуз. Бирөөнү дууроо. Бирок ошол дууроону дагы, кайталоону дагы сиз карап көрүп кылышыңыз керек. Мисалы, бизде наставниктер ар түрдүү болот. Ар бир адам наставниги ар түрдүү. Возможно, сиз наставнигиңиз колу бошобойт, занятой человек, или может быть ал жаңы эле баштады сиз менен кошо. Сиз ошого карабай, сиз ар бир, не только наставниктин, сиз ушул ийгиликке жеткен ар бир директордун, драгоценный директордун, ушул кайсы компанияда иштесеңиз ошол компанияда уже статустарга чыгып, жана доходторго чыгып, саякаттарга чыгып жаткан инсандардын тарыхтарын, ошолордун историяларын угуп, ошолордун окуяларын угуп, ошолордун жасап жаткан жумушуну, айтып жаткан өздөрүнүн фишкаларын, фишка деп коебуз, бул сырлары десек болот, өздөрүнүн практикада колдонгондоруну угуп, көрүп, сиз ошолорду кайталашыңыз керек. Кайталаган учурда сөзсүз эске алышыңыз керек, сиз эгерде кимдир бирөөнүн кээ бирки жерлери жакпай калса, сиз аны кайталабашыңыз керек. Именно жагымдуу жерлерин, именно андай результативный болгон нерсени кайталашыңыз керек. Анан кайталап жатканда сиз, конечно, через себя пропускаете, то есть өзүңүз угуп, өзүңүздүн дагы бир нерсеңизди кошосуз. Ал уже сиздин тажрыйбаңыз болуп калат. Даже бирөөдөн сунуштаганын уксаңыз деле, ал сизге 2-3 вариант айтып берсе, ал өзүнүн тажрыйбасын айтып бергенде сиз айтканыңызда таптакыр башка болот. Конечно, кимден үйрөнгөнүңүздү айтып кетсеңиз болот, но кайталап жатканда сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызды уже өзүңүзгө кылып берсеңиз болот. Командаңызга сиз үлгү болуп беришиңиз керек. Мүмкүн болушунча конечно, ар бир инсандын чарчаган мезгили болот, ооруп калган күндөрү болот. Настроениясы чокуп калышы мүмкүн, любой лидердин, туурабы? Бирок сиз ошонун баардыгын командаңызга билдирбегенге аракет кылыңыз. Канчалык болбосун да, үнүңүз, например, кырылдап турган болсо, сиз сүйлөп аткан учурда грипп болуп жаткан болсоңуз же настроениясы чөгүп, бирок маалымат беришиңиз керек, сабак өтүп беришиңиз керек, командаңыз менен сүйлөшүңүз. Переписка кылыңыздар. Переписка и обязательно смайлик кошуңуздар. Смайлик менен сиз өзүңүздүн эмоцияңызды билдиресиз. Эгер сиз эмоцияңыз негативный болсо дагы сиз смайликти жакшынакай эмоция менен жөнөтүңүз жазганда. Или же убактылуу, мен бир аз иштерим бар, мен ошол иштерди бүтүргөндөн кийин кайра сиздерге чаламын, кайрадан байланышка чыгамын деп, убактылуу чыгып, 1 саат ичинде медитация кылып, аффирмация, визуализация кылып, кайра өзүңүздү калыпка келтириңиз. Бул өтө маанилүү. Ушул дубликацияны туура кылган жакшы. Если сиз дубликация кылбасаңыз, же дубликацияны командаңызга үйрөтпөсөңүз, анда сиз өмүр бою деле айтпайм, конечно, сиз кыйынчылык менен чыгасыз, биринчиден. Экинчиден, сиздин командаңыз дагы эмне кылышын билбейт, кайсысы туура туура эмесин билбейт, кайсы бир убакка чейин иштейт да, калган убакта сиз чыгып кеткен болсоңуз, например, саякатта жүрсөңүз, командаңыздын иши токтоп калат. Дубликация сиздин бизнесиңизди автоматизацияга жардам берет. Автоматизация деген эмне? Например, сиз айталы угуп, көрүп, үйрөнүп, өзүңүз тажрыйбаларды кылып туруп билдиңиз, өзүңүзчө бир система курдуңуз. Кстати, дубликация менен кошо бул теманы мен системада айтып кетейин, система түзүүнү кошо айтып кетейин. Неге дегенде, система түзүү да өтө маанилүү и дубликация бири-бирге байланыштуу. Ошол сиз дуураганда басканыны, турганыны, сүйлөгөнүнү, кийингенини, может быть, даже Инстаграмда өзүнүн страничкасы ачканын, Ютубта кантип оформление кылган Ютуб каналы, кандай ролик тартып, кандай продукция жөнүндө сүйлөп, ошолордун баарын дубликация кылып, плюс еще өзүңүзгө дагы жаккан нерсени колдонсоңуз, сиз свою и аныкы болуп, общий болуп өзүңүз бир жаралат да, бир жакшы тажрыйбада жаралат. Сиз командаңызга тоже үйрөтүп атканыңызда тоже үйрөтөсүз, чтобы алар дагы угуп көрүп үйрөнсүн. Кааласа сизден, кааласа башка ийгиликке жеткен адамдан үйрөнсүн дагы, ошону кайталап кетиш керек. Ошону барабар система түзүш керек. Система түзүү боюнча сүйлөшүп кетсек, системаны бул деген эмне? Мисалы, мен сиздерге приблизительно айтып атам, чамалап айтып атам, сиз өзүңүздө ойлонуп отуруп, өзүңүзгө система курганыңыз сөзсүз маанилүү. Бул биринчиден сиздин командаңызга кантип чакырыш керек? Эмнеге көңүл буруш керек?
чакыруунун түрлөрү. Экинчиден, келген адам катталгандан кийин ага эмнелер айтылыш керек биринчи келген жана новичокко сиз кантип иштешиш керек, кантип айтыш керек, эмнелерди түшүндүрүш керек. Экинчиден, уже новичоктон сиз уже 3%, 6%ге чыккандан кийин ал адам менен кантип иштеш керек, кайсыл программалар өтүш керек, кайсыл обучение өтүш керек, группасы менен кантип иштеш керек, кандай варианттар бар. Төртүнчүдөн, уже лидер болду, 12%ден жогору, например, уже командасы 50ден ашык адам, 100 адам жакын бар, уже товар оборот жакшы кылып атат, уже доходко чыкты, уже ошол доходду алып аткан учурда кандай кылып эмне кылса болот, ошол киши кандай методдор колдонсо болот ошол адамга. Андан кийин уже директор болгондон кийин, уже статуска чыккандан кийин кандай иштер алып барыш керек, эмне кылыш керек, то есть ушул поэтапно, поступенчато деп коет, кантип иштеген жакшы, ошону рекомендация деп коет, ошону система деп коет, системаны түзүп коесуз. Өзүңүз да ошону кылып чыккан болосуз, сиздин астыңызда лидер ошону басып өткөн болот, и ар бир келген новичок ошол системаны иштеш керек. Бул системаны командаңызда куруп берген болсоңуз, команда ошол система менен иштеп жаткан болсо, сизде жаңы келгенге кантип сүйлөшүш керек, эмне кылыш керек уже болуп кете берет да, бул автоматически болуп кетет. Уже сиз уже контролдой албай каласыз бизнесиңизди. Контролдойсуз, но толук контролдош кыйын. Сиз в основном чоң лидерлер менен иштешесиз дагы. Алар уже өздөрүнүн лидерлери менен, и ошол лидерлер уже өзүнүн командасы менен иштешип, ошентип алып кетишиңиз керек. Бул система. Эгер сиз ар бир новичок менен иштешип, ар бир келген адам иштешип, лидериңиз деле кыла албаса өзүңүз кылып коюп ордуга ошентип иштешесиңиз, сиз кыйналып каласыз. Конечно, глубина менен иштеш керек, бирок глубина менен иштегенде дагы все равно в курсе дела өзүңүздүн ошол лидериңизди, кайсы лидердин глубинасында иштесеңиз да, лидерге да все равно в курсе дела айтып турушуңуз керек. Бул сиздердин мамилеңиздер бузулуп кетпеш үчүн, астындагы баягы консультант өсүп келаткан болсо, ошол өзүнүн наставниги болгон сыйырматын жоготпош үчүн все равно ошол постарайтесь, чтобы как Чингисхан кылгандай, например, Чингисхан, например, тысячниде чакырат, то есть 1000 адам башкаргандар чакырат, ошол менен иштешет. Алар чыгат да сотниктер чакырат, то есть 100 адамды башкаргандар чакырат. 100 адамды башкаргандар барып ондуктар чакырат, то есть десятниктер чакырат, и уже десятниктер барып ар ким өзү 9 киши болсо, өзү менен кошо 10 кишини ошолорго барып маалымат жеткирет. Это удобная система, Чингисхан системасы. Ошол системаны иштеңишиңиз, но и в то же время эгерде эң баягы ылдыйдагы консультант өтө аракет кылып сизге байланышка чыкса, группада байкасаңыз өтө активный иштеп аткан болсо, ошол консультантка деле кичине поощрение кылып, кичине өзүңүздүн кеңешиңизди берип койсоңуз, возможно, ал тезирээк өсүп, наставнигиден мурунураак өсүп кетиши мүмкүн да. Поэтому глубина менен дагы отказ кылбай, все равно иштеше бериңиздер, бул дагы керек. Вот, сиздерге айтчу сабагым ушул: дубликация, система куруу, глубина менен иштөө өтө важный темалар. Мен сиздерге үстүртөн айтып кеттим. Более подробно, возможно, мен курс кийин дополнительно ачамын. Это уже будут прямые эфиры, 10 мүнөттүк эмес, уже 1 сааттык сабактар болот. Ал жерде сиз уже суроо жооп менен кеңири түшүнө аласыз. Возможно, еще плюс тапшырмалар берилип, алар аткарып, кандай кыйынчылыктар болсо ошолордун үстүнө иштеп, кантип сиздер жөнгө салса болот, алардын үстүнө иштешебиз. Негизинен сиздерге сунушум: дубликацияны обязательно дубликация кылышыңыздар керек. Дубликацияны дагы еще дубликация боюнча командаңызга сабак өтүп берсеңиз жакшы болот. Андан тышкары система түзүшүңүз керек, өзүңүз лично түзгөнүңүз жакшы, өзүңүз командаңызга. Или же сиздин наставник системасы болсо, ошол системаны дагы карап туруп, тоже ошону колдонушуңуз керек. Третье, обязательно глубина менен иштешиңиз. Сен адамың, сен карабайсың, жок, андай болбош керек. Негизи бул сетевой маркетингде мындай калыбы жок деп койсок болот. Калыбы жок да. Например, кекс бышырабыз го, кекстин ар түрдүү калыптары болот да, ошол калыпка куюп коебуз, или салып коебуз камырды, и ошол формада түшөт, например, в форме сердечки, да, в форме там короны, да, кандай, то есть эмелер болот. Бирок сетевой маркетингде бир калып жок, ар түрдүү сиз сердечко, ар кандай калыптар аласыз, и өзүңүздүн ичиңизден өзүңүз ойлонуп, кимди дубликация кылгыңыз келип тандап алыңыз. Мисалы, мен өзүм Самара Кеңешованы тандагамын, өзүмдүн наставник Имам Драймановду тандагамын, Мира Исмаил, Мирлан Батырхановдун дагы, Дарья Батырханованын, ошолордун мен үчүн алар үлгү десем болот, мен үчүн алар үлгүлүү инсандар, үлгүлүү ошол ийгиликке жеткен сетевой компанияда үлгүлүү адамдар катар көрөм, и ошолордун кылып аткан иштерин мен да ошолордун карап туруп үйрөнүшкө аракет кыламын. Вот ар биринин у кого-то у всех понемножку беру, да, и свое создаю тоже. Вот поэтому сиздер дагы дубликация кылып, и командаңызга дубликацияны үйрөтүңүздөр.
Саламатта калыңыздар. Суроолор болсо комментарий жасаңыздар болот, или же мен WhatsApp'ка личкама жасаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Эстетип коеюн, видеороликтер каждый вторник и каждый суббота чыгат, а каждое воскресенье саат 12-де эфир. Эфирде сиз ошол роликтер көрүп, кандай суроолоруңуз болсо, ошол эфирде кеңири суроо берип жооп алсаңыз болот. Саламатта калыңыздар.